Мына кича жол айыл өкмөтүндө ат менен свадьба болуп атат. Жамгырга карабайды. Kız nakşavanın zaten beti kıpkız beken o. Kutluay. Tamam şu an. Kırgızlar davay молодец. Ha erkek geldiler. Молодец. Молодец. Аялдарга кирүүгө болбойт деген белгиси бар тактайчанын сүрөтү интернетте талкууга түштү. Социалдык тармактын колдонуучулары сүрөт Оштогу чайканалардын биринин кире беришинен тартылганын жазышууда. Ошондой эле ал чайканада тамеки чегүүгө жана спирт ичимдигин ичүүгө тыюу салынгандыгы көрсөтүлгөн. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Садыков сөз болуп жаткан сүрөткө карата пикирин билдирип, Ошто мындай чайкана жок экенин айткан. Ошто мындай жазуусу бар чайкана жок болуп жатат. Автор Дастан деген жигит мен сүрөттү соц тармактан алганмын деп жооп берди деген ал. Репортер Кейджи. Ысык Көл облусунда 13 жаштагы кыз айылдашы тарабынан зордукталган. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда 2019 жылдын май айында катталган окуя Түп районундагы айылдардын биринде болгон. Иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө шектүү делип 40 жаштагы айылдашы кармалган. Учурда ал камакка алынып, тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми жабыркаган кыз мектепте окуусун улантып жатат. Элдик медиа сайты. Жол киресин 8 сом акчасын жоготуп алган 11 жаштагы окуучуну транспорттан түшүрбөй койгон номер 7 автобустун айдоочусу иштен айдалат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка караганда шаардык тургундан арыз түшкөн. Ал айдоочу окуучу баланы тийиштүү аялдамадан түшүрбөй, пригородная айылына алып кетип калганын билдирген. Мындан улам бала суукта үйүнө жөө келген. Окуянын чоо жайын териштирүү үчүн эне баланы жана айдоочуну чакырттык дешти мэриядан. Натыйжада видео көзөмөлдүн жардамы менен айдоочу балага орой мамиле жасаганы аныкталган. Спутник Кейджи сайты. Бишкек шаарынын тазалыгына кам көргөн тазалык муниципалдык ишканасынын жумушчулары жапырт костюм-шым кийгенин көрдүңүз беле. Алар бул жолу өзгөчө эксперимент жасашты. Ишкананын катчысы Жибек Каракеева социалдык түйүндөгү баракчасына оба булар тазалыктын көчө шыпырып жүк жүктөгөн жумушчулары кээде башка адамга айлануу үчүн кийимдерди алмаштыруу жетиштүү. Биз эксперимент жасап өзүбүздү башка тараптан көрсөтүүнү чечтик деп жазып, жаңы сүрөттөрдү жарыялаган. Баракелди сайты. Бишкекте жана Чүй облусунда баңгизатын мыйзамсыз таратып, сатып өткөрүп жүргөн интернет дүкөн аныкталды. Бул тууралуу баңгизатын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынан билдиришти. 34 жаштагы жарандын үйүн тинтүүгө алганда ноутбук, катуу диск, Wi-Fi роутерлерин, флеш карталарды, сим карталарды активдештирүү үчүн аппарат, телефон, марихуана, шприцтеги гашиш майы, ак түстөгү майдаланган зат, изолента, электрондук тараза, кол каптар, баңгизатын салуучу баштыкчалар, Кыргызстандын жана Орусиянын банктык карталары табылды. Аталган факт боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Калыс медиа сайты. Бишкек шаардык муз аянтында өрт чыкты. Бул тууралуу күбө репортерга билдирди. Анын айтымында өрт ширетүү иштеринен улам келип чыккан. Адамдар муз тээп жүргөн. Ошол жердеги отургучтардын жанында ширетүү иштерин жүргүзүп жатышкан, андан өрт чыкты. Өрт өчүрүүчү унаа келип, муз аянтында өрт толугу менен өчүрүлдү, деди ал. Каракчылыкка шектелип ооруканадан качкан адам кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы бүгүн 20 декабрда билдирди. Маалыматка караганда, шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иштеринин натыйжасында каракчылыкка шектөөдөлгөн Калдыбаев Алмаз Адылович Бишкек шаарында колго түшүрүлгөн. Турмуш Кейджи сайты.